13-bölüm. Ошондон кийин эл Хатсейроттон чыгып Паран чөлүнө келип токтоду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Мен Исраил уулдарына берип жаткан Канаан жерин көрүп келүүгө киши жибер. Ар бир уруудан бирден киши жибер. Алар уруу башчыларынан болсун." Муса аларды Теңирдин буйругу боюнча Паран чөлүнөн жөнөт. Алардын баары Исраил уулдарынын башчылары эле. Алардын аттары мындай: Рубейн уруусунан Закурдун уулу Шамуя, Шимон уруусунан Хоринин уулу Шапат, Жүйүт уруусунан Жепундун уулу Калеп, Исахар уруусунан Жусуптун уулу Игал, Эпраим уруусунан Нундун уулу Ошуя, Бенжамин уруусунан Рапанын уулу Палти, Забулун уруусунан Содинин уулу Гадиел, Жусуптан тараган Менаше уруусунан Сусинин уулу Гади, Дан уруусунан Гемалинин уулу Амиел, Ашыр уруусунан Михаэлдин уулу Сетур, Напталы уруусунан Бопсинин уулу Нахби, Гат уруусунан Махинин уулу Гуел. Муса жерди көрүп келүүгө жиберген адамдардын аттары ушулар. Ошондо Муса Нундун уулу Ошуяга Жашия деген ат койду. Муса аларды Канаан жерин көрүп келүүгө жөнөтүп жатып, мындай деди: "Түштүк тараптагы ошол өлкөгө барып, тоосуна чыгып, жерин карап көргүлө. Анда жашаган эл күчтүүбү же алсызбы, көппү же азбы, билип келгиле. Ал эл жашаган жер жакшыбы же жаманбы, жашаган шаарлары кандай, ал эл чатырларда жашайбы же чептүү жердеби, билип келгиле.